Саламатсыздар урматтуу мекендештер, 21 декабрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси туу боюнча пикирин билдирди. Кыргыз Республикасынын президенттик иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев өз Facebook баракчасы аркылуу мамлекеттик туунун өзгөрүшү тууралуу пикирин билдирди. Иш башкармалыгынын жетекчисинин пикирин сиздерге сунуштайбыз. Туу боюнча маселеге каршымын дегендер биринчи муну уккула. Президент Садыр Жапаров парламенттик президенттик деген аралашма каша башкаруудан баш тартып, президенттик башкаруу киргизип, жоопкерчиликти бир адам алышы керектигин демилгеледи. Анда да айрымдар бул болбойт, хандык башкарууну каалап жатат Садыр Жапаров деп чыгышкан. Жыйынтыгы жаман болдубу? Жок. Жыйынтык сонун. Мамлекеттик башкаруу тартипке келип, азыр сааттын жебесинде чыкылдап иштеп жатат. Ошонун жыйынтыгы менен жергиликтүү деңгээлдеги маселелер жеринде чечилип жатат. Байларды камап алып багып отургандан көрө алардын жегенин кустуралы, деди Садыр Жапаров. Анда да акчасын алып кое берип жатат дедик. Жыйынтыгында кандай болду? Жыйынтыгында УКМК мамлекетке 3 жылда 111 миллион доллар коррупционерлерден кустуруп койду. Кумтөрдү мамлекетке алабыз деди. Ага да булар сабатсыз, колунан келбейт деп Мадумаров баш болгондор табалап карап отурушту. Жыйынтыгында кумтөр мамлекетке кайтарылды. 28 жылда бербеген кирешини 2 жылда берип отурат. Көмүскө экономиканы ачыкка чыгаралы, ККМ аппараттар бардык тармакка кирсин деди. Буга да каршы болду. Жыйынтыгында өлкө экономикасы 1 триллиондук чектен ашты. Салык жана бажыдан түшкөн кирешелер 3 эселеп көбөйдү. Анын аркасында айлыктар, пенсия, пособие көтөрүлүп, мектеп, бала-бакчалар арт-артынан курулуп жатат. Кемпир-абаттын суу басып жаткан астыңкы бөлүгүнө башка жерлерди алмаштыруу аркылуу чегара маселесин чечип алалы деди. Ага да каршы болду. Жыйынтыгында Кыргызстандын аймагы кеңейди. Бир катар талаш аймактар бизге өттү. Мурда Өзбекстанга кетип калган айылдарды кайра алдык. Суу сактагычты теңме-тең башкарууга алдык. Мурда башкармак түгүл жээгине барып балык кармай албайт болчубуз. Өзбекстан менен чегара 100% чечилип, эки өлкөнүн ортосунда чыныгы достук мамиле орноду. Чегара посттору ачылып, катташпай калган эл катташа баштады. Тажикстан менен 90% чегара чечилип бүттү. Калган 10% да жакын арада чечилгене турат. Мына ушундай өзгөрүүлөрдү алдыга жылууларды алып келип жаткан ажообуздун туунун айрым элементтерин толуктап түздөп коелу деген сунушун эмнеге колдобушубуз керек, эмнеге анчалык эле тырышып каршы чыга беребиз? Ажообузда билгени бар. Эки тизгин бир чылбырды ишенип карматтыкпы, аягына чейин күтпөйлүбү же буга чейинкилердей болуп, эшектин да тушоосун чечпей эрксиз отура берген башчы керекпи бизге? Президент өзүнүн айтканын бербеген, ошону кылган, жыйынтыгын көрсөткөн ушундай адам болсо дейчү эмес белек. Дагы бир айта кетчү жагдай. Садыр Жапаров бир ишти кылганда жоопкерчиликти кошо алган инсан экен. Кече деле курултайда билбешим болуп, депутаттарга шылтап акырын кылтыйып туруп алса деле болмок. Жок, анткен жок. Эркекчи айтты. Мынанын өзгөртүү идеясын мен көтөргөм деп. Тепкилесеңер мени тепкилегиле деп. Ушундай башчы менен сыймыктанып, колдоп, коштоп турбайлыбы туугандар? Анын үстүнө Садыр Жапаров демилгелеп жылдырып жаткан реформалардын жыйынтыгынын жаман эмес экенин көрүп жатасыңар деп жазган Каныбек Туманбаев өз Facebook баракчасына. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Кыргызстанда сасык тумоо жуктургандар көбөйдү. 17 декабрга карата Кыргызстанда жана сасык тумоого кабылган 11575 учур катталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Маалыматка ылайык, өткөн жумага салыштырмалуу 4-10 декабрга чейин ооругандардын саны 43,4% өскөн. Ошол эле учурда санэпид көзөмөл департаменти өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда ооругандар 4 эсе аз экенин белгиледи. Чүй облусу менен Бишкекте коронавирус жуктурган 2 учур катталган.
Элит Хаус курулуш компаниясынын ээси Тимур Фазиев камакта калтырылды. Бишкектин Октябрь райондук соту Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Фазиевди камакта калтырды. Райондук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, анын УКМКнын тергөө абагында камактагы мөөнөтү 4 январга чейин узартылды. Ал кылмыштуу кирешелерди легалдаштырган деп адалдоого айыпталууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу бир туугандар. Мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгонуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Плотбек деп чыгат. Плотбек Ембанк Плотбек А деп чыгат, жана Сбербанк Плотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп койсоңуздар болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып койсоңуздар болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебиздин Илхандай көрсөтүп койгонда акыркы операциясында ушул мына дөмбөктөрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мына немең ооруп кетеби? Мына кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп мындай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буюрса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ихсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буюрса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буюрса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буюрса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буюрса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. Ала Тоо аянтындагы желек түшүрүлдү. Эмне үчүн? 20 декабрда Бишкектин борбордундагы Ала Тоо аянтында Кыргызстандын желеги түшүрүлүп кайра тагылды. Муну окуяга көбү болгондор байкашкан. Алдын ала маалымат боюнча желек шамалда буралып калып түшүрүлгөн. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде простатит көйгөйү болуп жатса, бат-бат туалетке барып атсаңыз, же зараңыз чыкпай атса, төшөктө алсыз болуп атсаңыз, анда хеймей чакыр дарызын ичиңиз. Биринчи капсулада эле результат аласыз. Простат көбөйтөт сперманын биринчиден, жана иммунитетти көтөрөт. Элчи Садыкшер бүгүн өз Facebook баракчасы аркылуу Франциядан туу боюнча пикирин жазып элдин назарын бурду. Анда Садыкшер мындай дейт: азыркы кездеги коомчулуктун көңүлүн бурган окуя болду окшойт. Акыркы кездеги коомчулуктун көңүлүн бурган окуя болду окшойт. Катуу талкууладык, активдүү жарандар, чыгармачыл адамдар, кары жашы дебей баардыгы ушул маселенин тегерегинде өзүлөрүнүн оюн айтышты. Жогорку Кеңеште Мирлан Самыйкожо иним Арстандай эле алышты окшойт. Ал инимдин дагы аракетин баалайм. Идея үчүн, ишеним үчүн ушинтип салгылашышы керек. Акыркы патрон калганча. Чынын айтсам, мен деле эски туубузду жактырчумун. Эми 3 окуудан өтүптүр, мыйзам жактырылыптыр. Ал чечимди өзүбүз шайлаган депутаттарыбыз чыгарып берди. Чемпиондор жамынган тууну десек, буюрса Олимпиадада алтын алып калса чемпиондорубуз жаңы тууну жамынып чыксын деп тилек кылалы. Ушул туу менен Кыргызстан жаңы ийгиликтерге жетсин, кыйынчылыгы азайып, сыймыгы көбөйсүн, максаты бииктеп, мансабы жогоруласын деп бата тилеп олтурам. Кудай буйрук ошондой болуп кетсе, анда туура эле кылыптырбыз деп каларбыз. Лайым ошондой эле болсунчу. Акыр келип бириге турган жерибиз, кармана турган байрагыбыз ушул туу болуп тургандан
кийин жакшы ой тилектерибиз менен жаңы жылга кирели. Информация үчүн элчилик кызматым аяктап деле калды. Экинчи бул кызматка суранышса да барбайм. Сыйлыктардын деле баарын алып бүткөм. Жакын арада баары бир беришпейт. Болгону бул посту мамлекетчил киши катары ынтымакка чакырып келечекке кадам таштайлы деп жазып жатам деген Садык Шер. Мамлекеттик кызматкерлер соода кылганда чек талап кылууга милдеттүү өкмөттүн түшүндүрмөсү. Министрлер кабинети мамлекеттик кызматкерлерди соода кылганда эмне үчүн кассага көзөмөл кылган машинелердин чектерин жыйноого милдеттендирип жатканын түшүндүрүп беришти. Жөнөкөй кызматкер айына сатып алуудан берилген 10 000, жетекчилер 15 000 сомдон кем эмес суммадагы чектерди жыйнашы керек. Айдын аягында чектер салык кызматына берилет. Министрлер кабинетинен айтылгандай түшүндүрмөгө таянсак, бул иштер көмүскө экономика менен күрөшүү, салык тартибин сактоо жана экономика жаатындагы ачыктыкты түзүү максатында жасалып жатат. Башка керектөөчү катары эле мамлекеттик кызматкер да соода кылганда чекти талап кылышты керектиги айтылган. Бул чара мамлекеттик кызматкердин финансылык абалына таасирин тийгизбейт. Бул чектерди алуу үчүн гана жасалган иш экенин белгилеп кетели. Бюджеттик мекемелерде иштегендер ККМ чектерди талап кылууда эл үчүн өрнөк болушу керек дешти министрлер кабинетинен. Путин менен Назарбаев Москвада жолугушту. Россия президенти Владимир Путин Казакстандын экс-лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Бул тууралуу шаршемби күнү журналисттерге Россия лидеринин маалымат катчысы Дмитрий Песков кабарлаган. Ооба, Назарбаев Москвада болуп президент Путин менен өзүнчө жолукту. Муну биз тастыктай алабыз деген Песков. Акыркы жолу Россия Федерациясынын президенти менен Казакстандын мурдагы ажоосу былтыр жайында көрүшүшкөн. Экс-министр Динара Кутманова 9 февралга чейин камакта калтырылды. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованы камакта калтырды. Райондук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, анын УКМКнын тергөө абагындагы камактагы мөөнөтү 9 февралга чейин узартылды. Буга чейин жаратылышты өнүктүрүү фондундагы коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, бир нече адам, анын ичинде Динара Кутманованын сиңдиси кармалганы, уулу издөөгө алынганы кабарланган. Кийинчерээк Кутманова уулу Туркияда уурдалганын, уурдаган адамдар акча сурап жатканын, бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылганын да билдирген. Бирок ИИМ Кутманованын сөздөрүнө төгүндөгөн. Ошондой эле ал Туркиядан жакынкы мезгилде депортацияланып келерин билдирген. 25-июлда УКМК экс-министр Динара Кутманова кармалганын билдирген. Ал алгач 9 августка чейин, кийинчерээк 9 октябрга чейин камакка алынган. Өлкөдө тонировка рейди башталды. Кыргызстанда автоунаасынын терезесин мыйзамсыз караңгылатып алгандарга карата рейд башталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо баш башкармалыгын билдирет. Башкармалыктын техникалык көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери 20 декабрдан 31 декабрга чейин унаасынын терезесин мыйзамсыз караңгылатып алгандарды аныктайт. Тонировка рейдинин жүрүшүндө ошондой эле тиешелүү уруксатсыз кайра жабдуулар колдонулган транспорт каражаттарын башкарган айдоочулар аныкталып, жоопкерчиликке тартылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырат. Бишкектин Ленин районунун акиминин жаңы орун басары дайындалды. Бейшеке уулу Адилет Ленин райондук администрациясынын башчысынын турак жай, коммуналдык чарба, курулуш жана транспорт маселелери боюнча орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу акимчиликтен билдиришти. Тиешелүү буйрукка Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев кол койду. Бейшеке уулу Адилет буга чейин Бишкек шаарынын мэриясынын уюштуруу инспектордук бөлүмүнүн баш катчысы болуп эмгектенген. Ысык көлдө жаран үйүндө карышкыр багып келген. Ысык көлдө жаран үйүндө карышкыр багып келген, анын карышкыры алынып зоопаркка өткөрүлдү. Ысык көл облустук ички иштер баш башкармалыгынан билдиришкендей, милицияга ак сууда жарандын үйүнөн карышкыр багып жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Жарандын 29 жаштагы Челпек айылынын тургуну экени аныкталган. Ал бөлтүрүктү чынжыр менен байлап багып келген. Аталган факты катталып, жаран бөлтүрүктү кайдан алганы такталып жатат.